Тамеки таштайм деген аракеттесиз. Бирок денеңизди калтырак басып, түнү уйкусуздук кыйнап, кыжырданып, абийириңиз соттоп, ар кандай жаман ойлор келип жатат. Көздү жумуп, тамекини колго алгыңыз келет. Бирок кантүү менен организмге зыян келтиресиз, деп абийир айтып жатат. Эмне кыларыңызды билбей жатасыз. Айлаңыз кетип, бурчта отурасыз. Жүрөгүңүз тез-тез согуп, дем алууңуз да тездеп, бышылдап жатасыз. Эмне үчүн мындай абалда экениңизди түшүндүрүп берейин. Бул чегинүү синдрому. Тактап айтканда, биздин организм сезип жаткан бир катар синдромдор. Организм көнүп калган заттар андан чыга башлагандыктан тынчсыздануу, сезим сыяктуу жагымсыз симптомдор байкалат. Кубандыра кетейин. Башыңыздан өтүп жаткан чегинүү синдрому түбөлүк созулбайт. Тынчсызданып жаткан абалыңызды организм өзү чакырып жатат. Анткени ал чылымдын курамындагы никотин жана башка химиялык заттардан арылып жатат. Бирок, жогоруда айтылгандай эле, мындай синдром түбөлүктүү эмес. Организм акырындык менен токсиндерди чыгара берет. Анан сиз көз карандыктан жана темеки чегүүгө болгон каалоодон акырындык менен арыласыз. Нерв системаңыз акырындан адаптация боло баштайт. Акырында ал симптомдорду жеңесиз. Ушул учурда бардыгы бир гана сизден эмес, айланаңыздагы адамдардан да көз каранды экенин түшүнүп алуу. Мен социалдык басым тууралуу айтайын дедим. Мисалы, башкалар темеки чегип жатса, бир кызыктай болушуңуз ыктымал. Өзгөчө досторуңуздардын арасында чеккендер бар болсо, андан да алар сиздин чечимиңизди колдобой, тескерисинче чылым сунуштаса, кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан сизге жардам бергенге даяр жана чылым чекпеген адамдардын айланасында болгонго аракет кылыңыз. Кадимки тамекини электрондук сигарга алмаштырууга аракет жасоо маңызсыз. Анткени көптөр аларды альтернатива катары сунушташат. Бирок, чын-чынына келгенде тамекиден баш тартуу бул жөн гана чылымдан баш тартуу эмес, а чылымдан баш тартуу ошол жаман адаттан, кемчиликтен, тактап айтканда, зыяндуу заттарды жутуудан баш тартуу дегенди билдирет да. Бир затты жутуудан баш тартып, башкасын жутууга өтүүдөн пайда жок. Электрондук сигареттердин зыяны аз сезилиши мүмкүн. Бирок, эстен чыгарбаңыз. Андан да уулуу заттар өтө көп. Биздин максат тамекини биротоло таштоо. Тынчыңыз кетип, тамеки тарткыңыз келе баштаганда, дем алууга жасалчу көнүгүүлөрдү дароо жасай баштаңыз. Ушул курстун номер 2 кадамында 2 көнүгүүнү үйрөнгөнбүз. Аны бардык учурда жасасаңыз болот. Ал көнүгүүлөр жүрөктүн кагышын жана дем алууну көзөмөлдөйт. Сиз кайда гана болбоңуз, мектептеби, кеңседеби, ал тургай уктай албай төшөктө жатсаңыз дагы, кайда болбоңуз сизге сөзсүз жардам берет. Ишенип жасап көрүңүз. Абийирдин соттошу, өкүнүү, тынчсыздануудан да улам болот. Маал-маалы менен ал тынчыңызды кетирип турат. Жана болбогон майда чүйдө нерселерге да сарсана боло бересиз. Бирок, унутпаңыз, бул болгону гана процесс. Мындай абал узакка созулабы, же тез өтөбү, сизден гана көз каранды. Мына ошондуктан, ушундай абалга туш болгондо, өзүңүз ишенген жакын адамга телефон чалып, же жолугуп, баштан өткөрүп жаткан өзгөрүүлөр тууралуу сүйлөшүңүз. Мүмкүн ал сиздин эң жакшы досуңуз, үй бүлө мүчөсү, өнөктөш, же башка бирөө болушу ыктымал. Жалгыз эмессиз. Сизди сыйлаган, сизге эң жакшысын каалаган жана тамеки таштайм деген умтулууңузду колдогон адамдар бар экенин унутпаңыз. Ошондуктан эмоционалдык саламаттыгыңыз үчүн сүйлөшүп, сезимдериңиз менен эмоцияларды айтуу абдан пайдалуу. Рецидивсиз тамекини биротоло таштайм деп турасыз. Ошондуктан бекем чечим кабыл алыңызда, кылам дегенди кылыңыз. Организм тамеки чегип жүргөндө чогулган зыяндуу заттардан арылгандан кийин тынчсызданууңуз, өкүнүү, кыйналуунун бардыгын жок кылат. Ойлонуп көрсөңүз, чылым сизге эч качан пайдалуу нерсе берген эмес. Муну чын дилден түшүнгөндөн кийин эч бир өкүнүүсүз андан баш тарта аласыз.